Бул төө чөпкөн деп коюшат. Төөнүн жүнүнөн илгеркилер таар кылып согуп биринчи. Дагарага тепселешип, 5-6 күн кайра согуп, ушинтип анан кийин чепкен кылып тигишкен. Бул азыркынын плашы да. Жаан өткөрбөйт. Жаз күз ушуну кийип алып, жаан өтпөй ушул чепкен менен жүрүшкөн. Ошону төө чепкен деп илгеркилер атайын кыргыздардын кыргыз кийими да. Бул чепкенге кенен бир кылым болуп калды. Менин атамдын атасына согулган чепкен экен, ошондон бери мына биз үйдө ушундай тойлорго эмелерге кийип, кайра алып барып илип коюп туруп атабыз. Ошондо кимдин колунан берип алган? Муну чоң энебиз өзү жасаган, өзү тиккен. Мына ичи деле мурунку азыркы материал эмес, мына көрсөңүздөр болот. Илгерки ошол эмедеги материал. Ичин ошо менен иштешкен. Анан муну кайра тиштеп, ар бир эмесин суу кирбегидей кылып тиккенде ошо эме менен кол менен кайра жүрмөк жамашкан да. Ошо кылым болуп калды деп атасыз. Ошол убакыттан бери кармап качырбайсыз. Ошол убакыттан. Балдарыңыздарга да өткөрүп берейин деген эме бар. Анын өзүм апам дагы бози ус болчу. Андан кийин да өрмөк согуп, таар согуп, ошол өзүнүн кайнесинен, ал кайнесинен үйрөнүп, ушинтип муундан муунга уланып келатат. Анан эми ал менин келинчегим, андан кийин ал келин үйрөтүп, ушинтип кылымдан кылымга таар сокмой, өрмөк сокмой, ошонун баарын эметип кетишат да. Муну мына суу өтпөйт да ичине. Анткени бул аябай катуу эме болгон да. Бул ичине суу өтпөйт. Мында түсү эки түстерге Бул ошондой болот. Бир сол анан оң дейт да. Мындай эме соккондочу. Ошондо солу мындай бос болсо, оңу мындай кара болуп, анан бул ушундай свет берет да мында. Тиги эмеде паясы деп жүрүшөт. Паясы чепкен депчи, ушундай мындай жол болуп, ушундай эме болушкан да. Үйөңчөй болсо да билинбей калат да, таар экен неме экен. Ошончо мында ошондой болуп согот да, өрмөк кылып ошондой болуп согот да. Жүнүлөп төөнүн жүнү анан бирок кайра сууга салып өчөт да. Ал качып калып калса да чепкенде. Мындай болгон двойка болот дегендей. Я. Кудай берген Ырысбек. Таар экен да. Бир таар мына. Мындай жана тиги кийиштен деле суу өтпөйт го, ошо сыяктуу болуп, бул бирине бири минтип анан кайра тамчылап кете берет да, ичинге суу өтпөйт. Канча жыл болду дедиңиз ушундай? Бир кылым болуп калды. 100 жыл. 100 жыл. Биздин чоң атабыз, атам 2 жаш кезинде үркүнгө көтөрүп башкан да. Ошондо бар болчу дейт чепкенчи. Ошондо үркүнгө барып келишкен. Атамды үркүнгө 16 өзү 14-жылкы, 16-жылы үркүнгө көтөрүп барып келген. Андан кайра келгенден кийин 39-жылы согушка барып, Фин согушуна катышып, андан кийин Атамекендик согушка катышып, өзүмдүн атамчы. Анан кайра аяктан колго түшүп, аяктан кайра эмеде жүрүп, кийин келген да. 50-жылда.